Неме кылып атат, ошо тийишип, бул жак эмне болуп атат? Мен сага айттым, мен адамым дедимби? Биз адам десең эмне деп түшүнбөйсүң? Провокация кылтасың, бирок. Жок, сен не? Жок, биз адам десең эмне болсун? А? Мен адам деп атам. Мен асас кала машинасына кетер. Бул жакта азым-азым карап койсоңор, ошо бул жакта беспредел. Провокация эмес, бул жакта биз адам деп атабыз. Түшүнөсүңөр? Ош аэропортундагы көйгөйлөрдү айткан журналист коркутууга кабылып жатканын билдирди. Ош аэропортундагы такси айдоочуларына байланыштуу көйгөйдү айтып чыккан журналист Шахрук Саипов өз дарегине коркутуулар болуп жатканын Азаттыкка билдирди. Менин соц тармактагы билдирүүлөрүмдүн алдына ачык эле коркутууларды жазып жатышат. Тааныштарымдан мен жөнүндө маалыматтарды сураган учурларда болуптур. Андан сырткары көчөдө түшүнүксүз тоскоолдуктар болду, деди Саипов. Ал коркутуулар боюнча милицияга арыз жазууга камынып жатканын кошумчалады. Буга чейин Шохрук Саипов Орусиядан Ош эл аралык аба майданына учуп, андан ары Өзбекстанга кетчү жарандарды аэропорттогу такси айдоочулары зордоп, машинасына салып, чек арага чейинки 5-6 чакырым жерге ар бир кишиден 500 сомдон алып жатканын айтып чыккан эле. Кийин бул маселе боюнча президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов жыйын өткөрүп, маселени чечүүнү тапшырган. Мындан соң аэропортто иштеген 105 таксист милицияга суракка чакырылган болчу. Ош аэропортунда такси айдап иштегендер өзбек жаранынын айтканы боюнча кайрылуу жасашты. Ош аэропортунда кардарларды унаага эркинен сырткары күчтөп салып жана жол кереги кымбат акы талап кылган делип, суракка чакыртылып жаткан такси айдоочулары видео кайрылуу жасашты. Кайрылууда 2008 жылдан бери ошол жердеги такси айдоочуларына башчылык кылып, бригадир болуп иштерин айткан Аким Токторов аттуу жаран айдоочулардын арасында аталган видеодо айтылгандай аракеттерге бара тургандар жок экендигин айтты. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Менин атым Аким, фамилиям Токторов. 2008 жылдан бери ушул жерде таксилерге башчылык кылып, бригадир болуп иштеп атам. Эми биз жамаат мына өзгөр көрүп таштап туруп атат. Проблема кечеги нерселер боюнча болуп атат. Ол тема жөнүндө сүйлөй турган болсок, бизде таксилерде ондай эч проблема боло турган, же болбосо нарушение катуу неме кыла турган балдар жок. Бардыгы эле жакшы, семейный, бала чака багабыз деп ушинтип жүрөт. YouTube'да мына Өзбекстандык бир туугандарыбыздын сүйлөгөн сөзү боюнча, мына аэропорттун таксилери 100ге жакын такси бар. Ушулар бардыгы бала чакалуу, ата-энесин, бала чакасын, небере чебересин багып жүргөн балдар. Бу жерде пенсионерлери бар, жаштары бар, студенттер бар, иштегендери бар, иштен чыгып кетип иштегендер бар. Ушулар баардыгы ушул жерде тиричилик кылып жүрөт. Эми бул жерде телевидениеде, YouTube'дарда бир жактуу кылып эле көрсөтүп койгон да, бир жактуу кылып. А булардан келип сурабай, билбеген этпейли. Эгерде ушундай эле ошончолук даражага жеткен болсо, пожалуйста, келсин, текшерсин, видеокамера, эзе бир камералар иштейт. Ким эмне кылып атканы баары көрүнүп турат, билинип турат. Мен Өзбекстанда Андижан viloyatiman, To'xtasini Ilhomjonman. Shu yerda aeroportda ish qilaman. Shu yerda barisi bilan tanishman, aka-ukadek bo'lib yaxshi ishlab yuribman. Birontasi sen O'zbeksan, sen Qirg'izistondansan, yo O'zbekistondansan deb millatchilikqa yo'q. Hammasi bilan yaxshi bo'lib yurdik, aka-ukadek bo'lib yuramiz. Birontasi menga hech qanday lishni gapirgan yo'q. Men organ xodimlari ham, bu yerda ishlaydigan bolalar ham hammasi hech qanaqa menga lishni gapirgan yo'q. Endi men birinchidan O'zbekistonni yomonlab, masalan Qirg'izistonni yomonlab nima qilmoqchi emasman. U endi hali qaysi bola chiqib qanaqa maqsadda gapirgan uni men bilmayman. Lekin menga bu yerda bo'layotgan munosabat vashni zo'r. Menga qoniqtiradi. Hech qanday men mashina tirikchilik qilaman, boshqa qilaman. Hech qanday birontasi lishni menga gapirgan yo'q. Sen O'zbekistondansan, sen busan deb menga hech qanday lishni gapirishga yo'q. Bu yerdagilarning hammasi bilan aka-ukadek yaxshi gapirib yuribman. Yaxshi отношение zo'r. Men adım Damir, familiyam Atayev. Bu yerda taksi xizmatini qilasizmi? Taksi xizmatini qilamiz. Ol taksi xizmatini men qarayman, jetekchisiman bu firmaningcha. Bu yerda jetekchi bo'lganmi, qanday bir uyum bormi, qavm bu? Oso açıp, Muslim International deb oso açıp ishlayotdilar bugacha. Taksi xizmatini atqarib atqanmiz bu yerda. Sizda endi yo'ldami?
Азыркы учурда эми бизди жабып бул жерден киргизбей атат азыр эми. Бул жака киргизбей койду. Бир 2 адам деп туруп, бир 100дөй семья азыр наны жок кылып атат мындай эсептечи азыр. Биз эми ошол күнкү баягы интернетте кайрылган баягы Өзбекстандык жаран боюнча болуп атат да бул нерсе бардыгы. Эми онун бир конкретный бизге бир мынол бала деген бир предъявасы жок экен. Жо милиция кызматкерлери деле кече интернеттен, то есть камерадан көрүшүптүр. Ал өздөрүнүн машинасына отуруп кеткен. Могу жерге чейин туура барышыптыр 2-3 бала. Бирок ошол балдарды биз мен ал балдарды будан бул жака киргизбей турган болмолор. Уже такси кылбайт ал балдарчы. Эми ошол чыгып турда үйүнө барып алып сүйлөп атат. Ол өзүнүн машинасына эле кеткен кайрадан элечи. Келип алып туруп бизге сөз алып берип атат эми. Кыргыз элинде да уят кылып атат. Силер бул жерге такси кылганга мүмкүнчүлүк бербейби? Мүмкүнчүлүк бербей жаап койду, эшик немен шлагбаунду жаап койду, бияка киргенге айлабыз жок, эми көчөдө турабыз эми. Азыркы учурда сиздер кызмат көрсөтпөй эле турасыздар? Жок, кызмат көрсөтпөй эле турабыз. Аэропорт менен кандайдыр бир келишим бар беле ортодо? Келишимибиз бар эле, договорубуз бар эле. Договорду бузду. Бүгүн колума берди кагазды. Балдарын баарын алып чыгып кетти. Могу жерден шлагбаунду жаап, бүгүндөн баштап кирбейсиңер деди. Эми бул балдардын көбү машинасын кредитке алып жүрүшөт. Карыздары бар, бири-бирине болгон. Карыздарын төлөп, үй бүлөсүн багып атат. Россияга барайын десе, Россияга мигрант болуп барайын десе, депорт болуп, ал жактан бара албай калган. Көбүнчөсү бул жерде жашы өтүп калган пенсионерлер бар, же Россияга же башка жерге барып иштей албайт. Эми бир-эки түшүнбөстүк, бир-эки келишпестик менен ушул нерселер болуп кетти да. Бул жерде список менен биздин кызматтагы адамдар дагы список менен келип, күтүп алып, анын ичинде акчасы жок, депортация болуп келген өзбекстандыктарды дагы тосуп алып, чай чакасын берип, тамак ашын алып берип, бекер жеткиргендер бар. Булардын бардыгы айтылбаптыр, бир тараптуу эле болуп каптыр да. Эми билбейм, бардыгы жакшы жака чечилет, оң жака чечилет деп эле үмүт кылып турабыз. Бардык жерде жетекчи бар, мына биздин дагы өзүбүзгө жараша жетекчибиз бар. Бардык нерсени албетте мойнуна алып, жакшылык жака чечебиз деп атат. Эми үмүтүбүз ошол. Жакшы жака чечилет.